Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Россиядагы коомдук саясий кыймыл жана падыша бийлигинин кулашы. Сабактын планы: саясий багытты иштеп чыгуу жана министрлердин атаандашуулары. Жалпы элдик кыймыл, зубатовчулук, земстволук жана жаңы либерализм. Саясий партиялардын пайда болушу. Биринчи орус революциясы. Чыгыш фронтундагы согуштук аракеттер. Саясий кризистердин жетилиши. Саясий багытты иштеп чыгуу. Николай II бийликке келгенде 26 жашта болуп, мамлекетти башкарууга тажрыйбасы аз болчу. Ал каржы министри Виттени колдогон. 1867-жылы алтын акча жүгүртүү киргизилген. 1897-жылы жумуш күнүн 11,5 саат чектөө жөнүндө мыйзам чыккан. 1903-жылы майыптарга акчалай жардам берилген. 1902-жылы ички иштер министри Плаве Виттенин программаларына каршы болгон. 1903-жылы Витте иштен бошогон. Россияда жалпы элдик кыймыл башталган. Петербургдагы Обухов заводунун жумушчуларында Ростов-на-Донуда иш таштоолор болгон. 1901-903 жылдары Москва шаардык күзөт башчысы Зубатовдун демилгеси менен Москвада, Петербургда, Киевде уюмдар түзүлгөн. Зубатовдук уюмдар жумушчулардын иш таштоолоруна кошулуп кеткендиктен Зубатов отставкага чыгарылган. Земстволук жана жаңы либерализм. 1903-жылы земстволуктар Конституциялык земстволук союз уюмуна бириккен. Алар эмгекчил элдин таламдарын жактаган. 1902-жылы Поштондук журналы чыккан. Редактору Струве болгон. 1904-жылы Поштондук союзу түзүлгөн. Алар солчул либералдык багытты жактаган. Саясий партиялардын пайда болушу. 1901-жылы Революциячыл Россия гезитинин негиздөөчүлөрү социалист революционерлер тобун түзгөн. Жетекчиси Чернов болгон. 1905-жылга чейин 6 террордук актыны ишке ашырып, ички иштер министри Спягин Плеве өлтүрүлгөн. 1898-903 жылдары Россия социал-демократиялык жумушчу партиясы түзүлгөн. Анын жетекчиси Владимир Ильич Ленин болгон. 1900-жылы Харьковдо Революциячыл Украина партиясы түзүлгөн. Биринчи орус революциясы. 1905-жылы 9-январда карапайым эл Петроградда көтөрүлүшкө чыккан. Алардын башында поп Гапон турган. Көтөрүлүш кандуу жол менен басылгандыктан Кандуу жекшемби деген атка конгон. 1905-жылы бүткүл Россиялык дыйкандар союзу түзүлгөн. Жерлерде иш таштоолор болгон. 1905-жылы июнда Кара деңизде Потёмкин броненосеци 11 күн көтөрүлүшкө чыккан. 1905-1907 жылдары биринчи орус революциясы болуп өткөн. Өлкөнүн 120 шаарында иш таштоо болгон, бирок максатына жеткен эмес. Көтөрүлүшчүлөр басылган. Революциянын жыйынтыктары. 1905-жылы 17 октябрда Николай II элге жеңилдиктерди, сөз, басма сөз, жыйындар жана союздар эркиндиктерин берген манифест жарыялаган. 1905-7 жылдары революциянын жүрүшүндө мыйзам чыгаруучу өкмөт түзүлгөн. Министрлер советинин төрагасы Столыпин дайындалган. Айыл кыштактарда сатып алуу төлөмдөрү жоюлган. Жумушчулардын социалдык деңгээлдери жогорулаган. Алдын ала иш кылуучу цензура жоюлган. Россия жарандык коомду карай алгачкы кадамдарды жасай баштаган. Жарандык коомдун жандануусу. 1905-жылы ноябрда Черносотендик орус элинин союзу түзүлгөн. 1905-жылы 17 октябрь союзу түзүлгөн. Алар октябристтер деп аталган. 1905-жылы октябрда Конституциялык демократиялык партия, башкача айтканда, кадеттер түзүлгөн.
1906 максималист социалист революционерлердин союзу түзүлгөн. Алар 1906-7 жылдары 50ден ашык террордук актыларды ишке ашырган. 1905 жылы Украиналык демократиялык радикалдык партия түзүлгөн. Чыгыш фронтундагы согуштук аракеттер. Чыгыш Пруссия операциясы Россия үчүн ийгиликсиз аяктаган. Парижди басып алуу аракети ишке ашпай калган. 1916 жылы май-июнь айларында генерал Брусиловдун армиясынын Австрия-Венгриялык фронтту жарып кирүүсү дүйнөлүк согуштагы зор окуя болгон. Фронт 350 километр кеңдикте 120 километр тереңдикке чейин үзүлүп калган. Саясий кризистин бышып жетилиши. Мамлекеттик башкарууга Распутиндин жана императрицанын кийлигишүүсү күчөгөн. 1916 жылдан тартып өлкөдө чарбалык кыйроо башталган. 1916 жылы иш таштоолордун саны мурункуга караганда да 2 эсе өскөн. Өлкөдө радикалдык буржуазиялык күчтөр түзүлө баштаган. Мамлекеттик думанын төрагасы Октябрист Кучаков Ордо төңкөрүшүнө даярданган. 1916 жылы 16 декабрда кутумчулар тарабынан Распутин өлтүрүлгөн. 1917 жылдан баштап Николай II жана анын жек көрүндү министрлерине каршы элдин бардык катмары бириккен оппозициялык фронт калыптанган. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Падышалык өкмөттүн социалдык экономикалык саясатына кандай мүнөздөмө берүүгө болот? Саясий партиялардын түзүлүшүнө эмне себеп болгон жана кандай партиялар түзүлгөн? 1905-7 жылдардагы революциянын чыгуу себептери кайсылар? Столыпиндин агрардык реформасы кандай реформа болгон? Россиянын дүйнөлүк биринчи согушка кириши өлкөнүн ички саясий кырдаалына кандай таасир эткен? Согуштук аракеттер кандай болгон?